Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысы менен баштайбыз. Амансыздарбы биздин сүйүктүү, урматтуу эже-сиңдилер. Бүгүн биз сиздер менен исламдагы аруу айымдар телекөрсөтүүсү менен эфирди баштап олтурабыз. Бүгүн бизде конокто Бишкек кыз-Куран курсунун мүдүрү Жамиля устаза келип олтурат. Амансызбы устаза? Кош келипсиз биздин эфирибизге. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Barda mahtola Allah subhanahu wa ta'ala bolsun. Azzattın Habibi, iki alam mırzası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, anın übülösüne, ashabına salam jana salavatlar bolsun. İslamda ümmetke jetkirip kızmat kılıp atkan ustazlarımızdan, ustazalarımızdan Allah subhanahu wa ta'ala razı bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu ustaza. Рахмат, алхамдулилля, сиздерди вакыт бөлүп чакырганыңыздар үчүн Аллахым разы болсун. Алхамдулилля, жакшы. Кош келипсиз устаза. Сиз менен бүгүнкү биздин темабыз Айша радиаллаху анха энебиз боюнча сөз болмокчу устаза. Биринчи эле сизге бере турган суроом, Айша радиаллаху анха боюнча кыскача өмүр таржыманы айтып кетсеңиз. Аллах разы болсун. Устаза, сиз Азирет Айша тууралуу сөз кылабыз дегениңизде аябай кубандым. Себеби бул заттын атын эстөө дагы бизге бир кубаныч алып келет. Себеби бул Хабибуллахтын сүйүктүүсү. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'u tanuu biz ayımlar üçün özgöçe bir manülü. Sebebi biz azzat arqulu çınığı bir musulman boludun jolunu үйрөнөбүз. İnşallah Rabbim bugün uqqandarыбызга amal kılıdı, İslamga bolgan sүйүүбүзгө bir sebepçi bolsun inşallah deb başlaylı. Hazreti Ayşe 614-жылы төрөлүү. Себеби Hazreti Ayşe'nin төрөлүш тууралуу эмнеге баса белгилеп айтып атам? Ар кандай бир риваяттар бар. Бирок ошо маалыматтардын көпчүлүк басымдуу туру 614-жылда Макке шаарында төрөлгөндүгү айтылат. Атасы Hazreti Abu Bakir, баардыгыбыз билген Hazreti Abu Bakir Sıddık, апасы болсо Умму Руман бинт Амр. Hazreti Ayşa'nı biz ardam As-Siddiqa деп эстейбиз, себеби атасынан улам. Билебиз, Hazreti Abu Bakir İslamды кабыл кылган биринчи эркектерден, исламга аябагандай көп салым салган инсан. Hazreti Ayşe'ni bolsa biz Hazreti Ayşe'den деп дагы кошумча Hazreti Ayşe энебиз деп айтабыз. Бул терминди эмне үчүн колдонобуз? Allah subhanahu wa ta'ala Ashab surasının 6-53 ayetlerinde peygamberlerden cübayları mu'minlerden eneleri de baytar. Azvacuhu ummahatuhum deb. Biz oşonda Hazreti Ayşe enemiz deb biz sözümüzdü başlayabız. İnşallah Hazreti Ayşe'nin İslamdagı ordu tuuralı köptөгөн маалыматтарды sizler менен бүгүn inşallah çok сүйлөшөбүz ustaza. Allah razı olsun ustaza. Анда кийинки эле суроом сизге бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрү таржымалоо жөнүндө айта кетсеңиз. Hazreti Ayşe тууралуу бир сөз кылганда албетте жакшы бир маалыматтарды угабыз. Ошол эле учурда туура эмес бир сөздөрдү да угуп калабыз. 2004-жылдан баштап ошо исламды үйрөнүп, окуп, коомчулук менен чогумун. Hazreti Ayşe тууралуу кээде туура эмес маалыматтарды угуп калып, аябай капада болуп калчумун. Иншалла бүгүн дагы ошо маалыматтарды коомчулукка чогуу жеткизгени Раббим насип кылды, алхамдулилlah дейли. Hazreti Ayşe менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөлүк жашоосу бир өзгөчө бир абал. Себеби биз ойлойбуз да, мусулмандын үй бүлөсү дегенде бүт бардыгы түз кетет. Бир катчылык жок, бир капачылык жок, бир кайгы жок деп ойлойбуз. Жок, болушу мүмкүн. Андай учурлар пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндө да болду. Биз андай учурда кантип эмне кылышыбыз керек? Hazreti Ayşe менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан биз үйрөнөбүз. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşına çeyin 48 yaşka çeyin Hazreti Hatice enemiz менен чогуу жашады. Hazreti Hatice enebizden кийин 2 жыл үй бүлө курбады. 50 жашка келгенде Hazreti Ayşe enemiz менен алар сүйлөшүү болду Макке шаарында. Мадина шаарына көчкөндө 624-жылы апрель айында алардын эки майрам дейбиз. Рамазан майрамы менен Курбан айытынын ортосундагы бир убакытта алардын тойлору болду. Ошол учурда Hazreti Ayşe'нин жашы 18 жаш китептерде. Бирок кээ бир маалыматтарга караганыбызда Hazreti Ayşe'ni 9 жаш деп айтат да. Hazreti Ayşe 9 жаш, пайгамбарыбыз 50 жаш деп. Анан буну биринчи жолу эле угуп калган инсан кантип деп ойлонот да, пайгамбар 50 жашта, кыз 9 жашта деп.
Биз тарыхта сүйлөшүп атканыбызда, тарыхый бир маалыматты айтып атканда, колубузда келген китепти окуп эле жооп берсек, бул ката болуп калат. Кандай кылганыбыз оң, ошол доорга барышыбыз керек, ошол доордагы маданиятты карашыбыз керек. Эмне үчүн, эмнеге мынтип болду деп. Ошол доорда арабтарда бир салт бар болчу, бала да эркек дагы балагатка жеткенден кийин алардын жашы айтылчу. Балагатка жетсе ал 1, 2, 3 деп айтканда, ошондо биздин китептерибизде жазылып калган 9 жаш дегени Азирет Айшанын балагатка жеткендигин айтат. Тойлору анын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен болгон тойдогу жашы 18 жаш. Демек Азирет Айша 9-10 жаштарда балагатка жеткен болсо, демек анын устуга дагы 9 жашты кошуп анан айтканыбыз оң. Бул балагатка жетиш маселе дагы бардыгыбызга белгилүү болгондой эле ысык болгон мамлекеттерде бир аз эртерээк болот. Суук мамлекеттерде бир аз кийинирээк иш болот. Демек Азирет Айша балагатка жеткенден кийинки 9 жыл, демек 18 жашында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен алардын тойлору болду. Ага чейин Азирет Айша Зубейр бин Мутим аттуу Меккедеги бир инсан менен сүйлөшүүсү бар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Абу Бакирге бул сунушту бергенде, Азирет Абу Бакир ойлонуп калат. Себеби кызы ага чейин башка бир инсан менен сүйлөшүүсү бар эле. Азирет Абу Бакир барып ислам келди. Азирет Абу Бакир исламды кабыл алды, анын үй бүлөсү исламды кабыл алды. Зубейр бин Мутимдин ата-энеси болсо, менин да балам исламды кабыл алып калбасын деп коркуп, алар өздөрү бул берилген сөздөн алар өздөрү кайтышат. Азирет Абу Бакир буну сүйүү менен кабыл алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыраазычылыгын билдирет. Ошентип 624-жылы Азирет Айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен тойлору болот. Устаза, жана ошондой эле Азирети Айша радиаллаху анха себеп болгон бир канча аяттар жөнүндө айта кетсеңиз. Азирет Айша энебиз радиаллаху анха себеп болуп аяттар назил болду. Ооба устаза. Булардан эң биринчиси айта кетчү нерсебиз 27 декабрь 626 жыл, 24 февраль 627 жылдар арасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сапарга чыгат. Негизи пайгамбарыбыз сапарга чыгып атканда жаныга аялдардан бирөөсүн алып алчу. Ошол жыл, ошол вакыттагы сапарга Азирет Айша чыгат. Азирет Айша пайгамбардан чогуу сапарга барат. Сапардан кайтып аткан учурда ошо кербенден өзүнүн ыктыяжы үчүн бир аз алыстайт. Анан кайра келгенде кербен басып кеткенин көрөт да. Себеби Азирет Айша мойнунда таккан нерсесин жоготуп койгон болот. Анан кербен кетип калганын көрүп, Азирет Айша мени жок экендигин байкайт, бирөөсү келип мени алып кетет деген үмүт менен ошо кербен турган жерде күтүп турат. Кербендин башындагы аягында ошо кербен кеткенде бир нерсебиз калып калбадыбы деп караган бир инсан болот. Сафван бин Муаттал деген. Бул инсан келет, ошо кербендин артында бир нерсе калбадыбы деп караса, Азирет Айшаны көрүп калат. Ана Азирет Айшаны өзүнүн төөсүнө миндирип, кербенге алып келет. Ошо алып келип аткан учурда пайгамбарыбыз менен чогуу сапарга чыккан мунафыктар да бар болчу. Бул мунафыктар ар дайым болгон, кыяматка чейин уланат. Аллахым сактасын андай инсандардан. Алар дагы эмне үчүн пайгамбарыбыздын жаныга чыкты, чогуу болду сапарда. Пайгамбарыбыздын бир катаачылыгын көрүп калса, аны бат элге жайып салыш үчүн пайгамбарыбыздын катасын айтып, элди пайгамбарыбыздын алдында, пайгамбарыбызды элдин алдындагы аброюну төмөндөтүү максатында. Күнүбүздө дагы кээ бир инсандар болот, бизге дос катары көрүнөт, бирөө сиздин жаныңызда турат, анан бир кичинекей кемчилигиңизди көрүп калса, аны бат эле элге көрсөткүсү келет да. Бул инсандарда мунафык ошондой инсан болчу. Абдуллах бин Убай деген инсан. Анан бул Азирет Айшанын башка бир инсандын төөсүндө келип аткандыгын көрүп сөз таркатты. Зына ушу жала жапты Азирет Айшага. Бул сөз албетте пайгамбарыбызга жетип барды, сахабилерге жетип барды, бир аз кийин Азирет Айшага да жетип келди. Азирет Айша энебиз бул абалдан аябагандай капа болду. Аябагандай капа болду, ыйлады, Аллага дуа кылды. Алла субханала таала Нур сүрөсүнүн 11 менен 21 аятка чейин 10 аят назил болду. Азирет Айшаны ак экендигин, таза аял экендигин аят менен далилдеп койду.
бул да ошо себеп болуп түшкөн аяттардан бирөөсү. Бул окуя негизи тарыхый окуялар, биз эмнеге айтабыз? Бул жылы мындай болду, бул инсан деп аты менен жылын эстөөдөн көбүрөөк биз өрнөк алышыбыз керек. Бул окуя эмнеге айтылды, эмнеге болду? Күнүбүздө дагы кээ бир инсандар таза болгон аялдарга, ар намусун коргогон аялдарга ошондой жала жабуу учурлары да биз байкайбыз. Албетте күнүбүздө аят назыл болбойт, себеби аяттын эшиктери жабылды. Бирок биз бул нерседен өрнөк алышыбыз керек. Биз билип билбей башка бир аялга жала жаба турган болсок, кыяматта Алла субханала ва тааланын көзүнө кантип карайбыз? Мындан биз өрнөк алышыбыз керек. Аллахым сактасын мындай нерселерден баардык инсаниятты. Дагы бир себеп болгон бир дагы окуя бар, аны да айта кетейин. Азирет Айша башка бир сапарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу сапарда кайтып атканда дагы эле ошо мойнунда таккан нерсесин жоготуп коет. Албетте бул кез өзү эстебайт, өзү карабайт да пайгамбарыбызга билдирет. Пайгамбарыбыз дагы жанында турган сахабилерге ошол нерсени карап табып келиңиздер деп буйрук берет. Ошол учурда бир аз ошол нерсе менен алек болуп атканда бамдат намазынын убактысы кирип, суу жок болгон аймакка туруп түшүп келишип калат. Албетте Азирет Айшага бир аз капа болушат. Ошол нерсени каратпай койсо эле болот эле, себеби намазыбыз калып кетет депчи. Азирет Айша дагы бул абалдан бир аз кыжаалат болот. Ал себеп болуп калды бул нерсеге. Алла субханала таала Маида сүрөсүнүн 6-аяты назил болду. Таяммум алса боло тургандыгы бул аятта назил болду. Бул дагы ислам уммати үчүн бир ыңгайлуу. Биз мусулмандар ар дайым намаз менен, даарат менен жүрөбүз. Бирок кээде болуп калышы мүмкүн, суу жок, же суук, же суу болсо дагы биз аны колдоно албайбыз. Ошондой учурларда таяммум алуу бир ыңгайчылыгы Азирет Айша себеп болуп назил болду бул аяттар, устазы. Устаза, анда кийинки сурообузду айта кетсек, бул Азиретти Айша радиаллаху анхунун исламдагы орду боюнча айта кетсеңиз. Азирет Айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу жашагандыгы үчүн биз аны факиха дейбиз, муфассир дейбиз, алима деп айтабыз. Себеби көп нерселерди көрдү, үйрөндү. Мисалы, хадис багытындагы көптөгөн эмгектер жазылды, диссертациялар болду. Азирет Айша радиаллаху анха тафсирдагы хадис илиминде да өзгөчө бир орду бар. Хадисте мисалы бардыгыбыз билгендей эле эсбабы вурудул хадис деген бир термин бар. Хадистердин айтылуу себеби. Биз хадис илиминде усулду үйрөнбөсөк, хадисти эле окуй берсек, кээде байкап калабыз да, бул хадис экинчи бир хадиске туура келбей калып атат. Бул кандай болду? Кантип эки хадис бири-бирине туура эмес болот деп ойлонуп калабыз. Биз усул окуганыбызда бул нерселер кайра бири-бирине каршы эмес, бири-бирин толуктагандыгын көрөбүз. Азирет Айшага дагы айтышат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Курбандык кескенден кийин анын эти 3 күндөн көп сакталбасын деген пайгамбарыбыздын хадиси бар деп, пайгамбарыбыздан кийин коомчулукта ошол сөз таркайт. Азирет Айша айтат: "Силер билесиңерби, бул хадис эмнеге айтылды? Бул хадис мусулмандар кыйынчылык абалда турганда, исламдын биринчи эмес, ошо курбандык парз болгондон кийинки алгачкы жылдарда болду. Азыр мүмкүнчүлүк бар, сиздер бир канча күн сактап да жесеңер болот. 3 күндөн кийин сактап аны атпагыла, андай нерсе жок деп, демек туура эмес келип аткан же инсандардын түшүнүшүнө бир кыйынчылык болуп аткан хадистерди оңдоп айтып кеткен учурлары көп. Дагы тафсир багытында айта турган болсок, Азирет Айша радиаллаху анха айтат, мисалы биринчи аяттар назил болгондо пайгамбарыбызга руя садика болуштугу, же аят назил суук абалда аят назил болсо пайгамбарыбыздын мубарек баягы немесинин тердеши, ошол тууралуу маалыматтарды биз Азирет Айшадан үйрөнө алабыз. Же болбосо үй бүлөлүк маселелер, аялдарга таандуу өзгөчө абалдар. Буларды биз Азирет Айша аркылуу биз үйрөнө алабыз. Азирет Айша ошол эле учурда бир педагог болгон. Албетте Азирет Айшанын өзүнүн баласы болбоду, бирок миңдеген окуучуларды чыгарды, үйрөттү. Пайгамбарыбыздан кийин
көпчүлүк инсандар менен ошо өздөрүнүн адабияттарында жазылып калат. Бир хадис боюнча же бир тафсир боюнча маселе чыгып калса, биз Азирет Айшадан сурат элек дейт. Азирет Айша эмне десе, биз үчүн акыркы точка ошол болчу. Акыркы ноктаны Азирет Айша коет эле деп айтат да. Дагы бардыгыбызга белгилүү тафсир багытында, тафсир кылып атканда бир Кур'ан-ы Керимдин аятыны биринчи эмне кылабыз? Кур'ан-ы Керимдин өзү менен биз жооп беребиз. Демек бир аят бар, аны тафсир кылуу үчүн биринчи биз Кур'ан-ы Керимдин башка бир аят менен тафсир кылабыз. Ал жерде бир жооп таба албасак, бир ачыктама көрө албасак, анда биз эмне кылабыз? Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө, хадистерине карайбыз. Ошондой тафсирлерден көпчүлүгү Азирет Айша кылган. Мисалы, бул жерде айта кетчи бир Ниса сүрөсүнүн 12 аятын тафсир кылып атып, büyük, чоң күнөөлөр, кабаир күнөөлөр тууралуу сөз айтып атканда, сахабилер сурайт. Бул кайсы күнөөлөр? Азирет Айшадан сурайт. Азирет Айша Мумтахина сүрөсүнүн 12 аяты боюнча бул чоң күнөөлөр ширк кошуу, жалган айтуу, зына кылуу деп, демек бир аятты тафсир кылып атканда башка бир аят менен тафсир кылуу жолдоруну бизге Азирет Айша энебиз үйрөтүп кеткен. Азирет Айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кайткан учурда 28 жашта болот. Азирет Айша такрибан 75 жашка чейин жашайт. Ал каза болгондо Мадина шаарында каза болуп, бүгүнкү күндө Бакый кабырстанында Азирет Айшанын кабры бар. Негизи Азирет Айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Пайгамбарлар кайсы жерде каза болсо, ошол жакта кабры болот деп. Азирет пайгамбарыбыз Азирет Айшанын бөлмөсүндө каза болгондугу үчүн кабры Азирет Айшанын бөлмөсүндө. Андан кийин пайгамбарыбыздан кийин Азирет Абу Бакир пайгамбарыбыздын пут жагында кабры болот. Үчүнчү месттен Азирет Айша өзүнө айырып коет. Мен ошол жака мен өзүм болом деп. Анан Азирет Умар радиаллаху анху 644-жылы Абу Лулу тарабынан шахид кылынганда, каза болордон мурда баласын жиберип айтат: Амирул Мумининдан кабар эмес, Умар бин Хаттаб деп айт. Умар бин Хаттаб эгер Айша уруксат берсе, Абу Бакирдин жаныга мага местени берсе деп элчисин жиберет баласыны. Баласы келип Азирет Айшага бул окуяны айтканда, Азирет Айша энебиз ал жерде мен өзүмгө койдум эле. Бирок Амирул Муминин каалап тур, мен ага жок дей албайм деп, өзүнүн ордуна Азирет Умарга берет. Бул жакта кийинки риваяттарда айтат, мен башында пайгамбарыбызды күн сайын зыярат кылганда, ошо өзүнүн бөлмөсү болгондугу үчүн балким жоолугуну бир жерлер ачык болушу мүмкүн. Анан атасы болгондугу үчүн алда махрам, жоолугуну кийип бир аз ачык болушу мүмкүн. Айтат, Азирет Умар коюлгандан кийин мен ал жакта киргенде, аябагандай махрамият темасыга маани берем деп айтат да. Бул жакта бизге өрнөк боло турган нерсе дагы, карасаңыз, ал тирүү инсандардан эмес, алардын кабры, Азирет Умардын кабры болгондугу үчүн анын алдында махрамиятка канчалык деңгээлде маани берип аткандыгы биз үчүн бир өрнөк ала турган бир зат. Устаза, жана ошондой эле Азирет Айша радиаллаху анху энебиз алымдарга, сахабаларга сабак берген дейт. Бул жөнүндө да айтып кетсеңиз. Ооба, Азирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийин Азирет Айша энебиздин бөлмөсү бир илим борбору болгон, келген суроолорго жооп берген. Бардыгыбыз билебиз, пайгамбарыбыздын учурунда мусулмандар Макка, Мадина, Таиф болсо, андан кийин бара-бара Византия, Сасани империялары дагы мусулмандардын ичинде болот. Ал жактардан суроолор жазылып келет эле, Азирет Айша энебиз ага жооп жазат эле. Ошол учурда өзүнүн бир туугандары бар, Азирет Асма, Абдурахмандын балдары, өзүнүн туугандарынын балдары, алар келгенде аларга сабак берет эле. Ошол эле умметтин кандай суроолору болсо жооп берилет эле. Азирет Айша энебиз сабак бергендиги тафсир боюнча, хадис боюнча, фикх боюнча сабак бергендиги тарых китептерибизде бизге маалым. Устазы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Айшадан башка дагы жубайлар болгон. Айша радиаллаху анху башка жубайлары боюнча кандай мамиле кылышкан, кандай мамиледе болушкан, алар менен дагы айта кетсеңиз. Азирет Айша радиаллаху анха
Албетте аял кишинин бир аз кызганчу сыпаттары ал инсанда дагы болгон. Биз ойлойбуз мусулман болсо баягы инсаний сыпаттардан чыгып кетет деп. Жок, ал дагы бир аял катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кызганган учурлары дагы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Айша энебизди Айш, Хумайра, Уайш деп да эркелетип чакырган учурлары болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир аялдардын жанында калып калса кызганган учурлары албетте болот. Бирок Азирет Айша энебиз башка аялдар менен аябагандай жакшы мамиледе болгондугу биз башта айттым, кызгануу болгон, бирок кызгануу дегенде күнүбүздөгү кызгануу эмес, аял кишинин да табигый болгон кызгануу болгон, бирок башка аялдар менен жакшы мамиледе болгондугу тарых китептерде бар. Буну биз туура эле кабыл алабыз. Биз ойлогондон башкача бир кызгануу эмес албетте. Устаза, биздин бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келдиңиз. Сизге сөз берсек, анда кичинекей өзүңүз сөзүңүздү болсо айта кетсеңиз. Биринчи кезекте Аллахым сиздерге ыраазы болсун. Ошондой иш-чара баштадыңыздар. Башта айтып кеткендей эле иншалла мамлекетибиз үчүн, коомчулук үчүн пайдалуу болсун. Ислам дини тууралуу маалыматтар аябагандай көп. Чындыгында күнүбүздө эң маанилүү болгон эмне кайсы жактан үйрөнүп атат, кайсы источниктен, кайсы адабияттардан, кимдерден үйрөнүп атат, бул өзгөчө бир маанилүү нерсе. Иншалла бул жака келип устазаларыбыз маалыматтарды берип жатат. Иншалла коомчулугубузга ислам дини боюнча кандай бир суроолорго жооп табышып атат. Аллахым сиздерден ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Иншалла мындан ары аялдарыбыз үчүн керектүү болгон маалыматты берүүнү уланта бериңиздер. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүн сиздер менен бизде конокто болгон Бишкек Кур'ан курсунун мүдүрү Жамиля устаза болду. Сиздер менен кийинки эфирибизде жүз көрүшкөнгө чейин сак саламат туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.